Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, мугалимдер, ага эжекелер. Азыр эми экинчи сабак мугалимдерге керек программалар дегенден кечээ күнү биз Google'дун өзүндө презентация жасоону көрсөттүк эле. Эми Microsoft компаниясынын смартфондор үчүн даярдалган PowerPoint программасы. Буну жөнөкөй эле Play Market'ten көчүрүп аласыздар. PowerPoint деп жазсаңыздар эле биринчи Microsoft'ун өзүнүн PowerPoint'i чыгат. Көрдүңүздөрбү? Басып установка кыласыздар, болду. Менде болсо мына установка болгон Microsoft компаниясынын 3 программасынын баары Word, Excel. Азыр PowerPoint боюнча. PowerPoint'ты ачканда негизинен ачылган документтер, бар документтер жана ошондой эле жаңы түзүүчү плюс кнопкасы. Үстүңкү оң бурчта турат. Эгер сиз катталып Microsoft'ка жазсаңыз, бул жерден сиздин аттарыңыз жаналар чыгат. Жаңы башка жактан ача турган болсоңуз, открыть кнопкасын басасыз, жана ошондой эле документтериңизге общий доступ бере турган болсоңуз, общий доступ басып, башка адамдарга ошо презентацияга доступ берип коесуз. Азыр эми жаңы презентация түзөлү. Плюс кнопкасын басуу менен Google'дан айырмасы, бул жерде сразу дизайн чыгат. Каалагандай дизайнды бере бересиз. Түрлүү дизайндар көрсөтөбүз. Сонун дизайндар бар бекер. Дагы мындан бөлөк бул жерден көчүрүп алсаңыз болот. Дизайндарды. Азыр бар дизайндардан бирөөдү түзө берели. Небесная дизайн дейт. Так, именно ошо небесный дизайн болсо, астрономия калайлы. Астрономия предмети болсо физиканын жаңы заголовкасына онлайн сабак деп коебуз. Сабак мына чоңойтуп, кичинертип, жана сөздөрдү чоңойтуп, кичинертип бересиздер. Обычный бир аз басып туруу менен выделить этип белгилеп алып туруп. Муну чоңойтсоңуз болот, жана нумерация койсоңуз болот. Мына бул жерден чоңойтобуз размерин. Азыр бул 48 экен, мына 62ге кое турган болсок, мына чоң кагаз болуп калат. Ошондой эле башкаларын дагы өзгөртсөңүз болот. Түстөрүн өзгөртсөңүз болот. Мына бул жерден көрдүңүзбү? Общий эле белгилеп алып туруп, сөздүн түстөрүн. Көктө мисалы сары жакшы көрүнөт. Астрономия предмети. Ушундай. Так, эми экинчи слайд кошойлу. Экинчи слайд кошуу үчүн плюс кнопкасын басабыз, экинчи слайдка өтөт. Экинчи слайдда эмне кылабыз? Сабактын баягындай эле максаты. Эки жолу басуу менен максатын жазабыз. Сабактын максаты, бул жерге сабактын максатын түрлөрүн жазып коесуздар. Билим берүүлүк, тарбиялык деп. Мындан кийинки слайдты дагы түзүп туруп, сабактын жүрүшү. Негизги слайдтар бар. Эми сабактын жүрүшүнө биз сүрөт коюп көрөлү. Сүрөт коюу кнопкасы бунда оңой. Астында сүрөттүн кнопкасы турат. Ушул жерди басып туруп эле сүрөт коюу кнопкасын баса беребиз. Коронавирусту койсок жакшы болмок экен. Андан алты сүрөтүн жазсын коебуз. Плюс готово кнопкасын басабыз. Кааласаңыз чоёсуздар, кааласаңыз кыркасыздар. Коюу оңой. Бул кнопка менен басасыз, ориентация аласыз ортого, чекеге. Бир нече сүрөттөр койсоңуз, бири-бирине кошуп коесуз. Ошондой эле. Мында анимация коюу оңой. Фигуралар кое турган болсок, мына автофигуралар. Фигуранын ичине жаза турган болсок, мына тамгаларды жаза беребиз.
фигуранын ичине жазуу жазабыз. Квадрат дейли. Өзгөртүп, жазып кое бересиздер. Жана ушундай эле запуск. Негизги нерсебиз запуск болду, запуск. Телефондо. Горизонталдык түрдө болот. Максаты астананы жүрүү. Сабак буну койдук. Комментарий жаза турган болсок астына буну басуу менен комментарий жазабыз. Комментарий. Таблица кое турган болсок, мына таблица даяр. Таблицаларды өзгөртөбүз, чийебиз. Удалить этип койдук кайта. Жана ушундай эле записка деп коебуз. Записка жаза турган болсок, мына записканы коюп жаза беребиз. Күтөсүздөр. Записка. Жазуу өтүп кандай түйүн өзгөрүүсүн коюп туруп, мына общий бардыгы көрүндү. Муну басуу менен, ручканы басуу менен жазуу түрүн өтөбүз, жаза турганына. Лупаны басуу менен биз издейбиз, слайдтарды көп жасап алсак. Ушундай эле отмена кнопкасы. Азыр объектке анимация коюп көрөйлү. Бул жерден тень койсок болот экен. Стиль, размер. Көптөгөн нерселери бар бул жакта. Рисунок бул жерде мына анимация ушул кнопкада. Рисунок деп турган жерде мына главное менюсу анимация өтөбүз. Эффект выхода. Булга дагы анимация коелу. Кайта буга эффект добавить анимация кылабыз. Эми башынан запуск кылып көрөлү. Максаты жүрүшү, ана эффект выходуна токтот. Көрсөтөсүздөр и выход. Ушуну алып туруп анимацияларды жасай бересиздер. Кыйынчылык көп туудуртпайт. Бир сыйра жүз жайт этип чыгып алсаңыз, талдап жасоо оңой эле болот. Каалаган жерге слайдты кошо беребиз, жаңы слайдты. Кнопка басуу менен главныйда турат шрифти. Мында вставить өтөсүздөр, көптөгөн нерселерди автофигураларды кое турган видеолорду, видео кое турган жерди көрсөтөлү. Мына видео. Как видеолордон кечеги видеону бирөөсүн жүктөп көрөлү. Мына видеону ортого жүктөп койдук. Эми запуск кылып туруп ушу видеону запуск эткенин көрөлү. Ушуну менен бүгүн азыркы PowerPoint Google'дан презентация программасы PowerPoint'ин эле өзү катары иштет. Ушуну менен бүгүн ушуна видеода койсоңуздар болот. Анимация кылсак болот, слайд-шоу и көрүнүшүн, видин кылсак болот. Көрдүңүздөрбү? Анимация түзүү оңой эле, кыйноону туздурбайт. Макеттерин, ар түрдүү макеттерин өзгөртсөк болот. Бардыгы кол алдыңызда эле телефондо жакшылап анимациялар жасай бересиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Катталууну унутпаңыздар жана бөлүшүп койгонуңузду унутпаңыздар.